Бириккен Араб Эмиратындагы Маздар Сити, Швециядагы Вестерн Харбар, Кытайдагы күнөстүү өрөөн, эми мында ири долбоорлордун катарын Кыргызстандагы Асман шаары толуктайт. Кылымдын өзгөчө курулушу 30-июнь күнү расмий башталды. Биз Көлдөбүз бүгүнкү күн тарыхый маанилүү окуя болгон турат. Себеби дал ушул күнү президент Садыр Жапаров Ысык Көлдөгү Асман шаарына капсул салып, анын курулушуна старт берди. Шаар Чырпыкты жана Торайгы районунун ортосунда жайгашкан, ал 500 000 кишиге ылайыкташкан, аянты 4000 гектар түзөткөн. Асман шаары көз карандысыз Кыргызстандын тарыхында туризмди жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүү багытын көздөйт. Дүйнөнүн булуң бурчундагы туристтерди өзүнө тарткан кереметтүү көлүбүздүн жээгине мында инвестициялык шаардын курулушу өлкөнүн туристтик жана инвестициялык кудуретин мындан да арттырууга жол ачат. 1,5 жылдан бери акылдуу шаардын бир нече долбоорлору даярдалды. Асман шаарынын долбооруна жана анын курулушунун башталышына өлкө казынасынан бир дагы тыйын кеткен жок. Себеби мында ири долбоорлорду ишке ашырууга катышууга кызыккан сырткы инвесторлорубуз бар. Бүгүн биз конкреттүү инвесторлор менен Асман экологиялык шаарын курууга капсула салууга изги ой тилек, жакшы максаттарды коюп, ири долбоорду бысмылда деп баштап жатабыз. Ошондой эле өлкө башчы Садыр Жапаров Асман Эко Смарт Сити шаарынын долбоорун курууга каражат салган инвесторлор мамлекеттин өзгөчө коргоосунда болоорун айтып, инвесторлорго карата чекилик иштерден чети билинсе, мыйзамсыз иш-аракеттерге баргандар катуу жазаланаарын баса белгиледи. Урматтуу инвесторлор, биздин өнөктөштөр, мамлекеттин берген кепилдиги менен эч тынчсызданбай, бир гана ушул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууга максат коюп, курулуш иштерин ыкчам баштай берсеңиздер болот. Учурдагы бийлик сиздердин ишиңиздерге эч кимди кийлигиштирбейбиз жана мамлекеттин кепилдигин толук камсыздайбыз. Долбоор боюнча шаар 4 бөлүккө бөлүнгөн. Алар акылдуу шаар, соода саттык, спорт жана көгүл ачуу багыттары. Шаарда жогорку ылдамдыктагы поезд жүрүп, электромобилдерди кубаттоочу жайлар менен жабдылат. Эл аралык деңгээлдеги көп тилкелүү аба майданы курулат. 7 жылдыздуу мейманканалар жана көңүл ачуучу жайлар болот. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча Асман шаарын курууга жалпы 20 миллиард доллар керектелеткен. Бул шаарды тышкы инвесторлор курат. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде азыр техникалар дагы токтоп турат. Курулушка техникалар даяр дегенди билдирет. Бул жөн эле шаарды куруу эмес, анда өнүгүүнүн бир канча этабы бар. Маданий жайлар, тарыхый музейлер курулат. Бул мамлекеттин өнүгүүсүнө мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Өкмөт шаардын курулуш иштерине тартылгандардын 60-70%ын кыргызстандыктар түзөрүн айтууда. Биздин оң жагыбызда турган бул жатакана курулушчулар үчүн салынган. Аны Кыргызстандагы жеке компаниялардын бири салып, учурда толугу менен аягына чыккан кези. Биз азыр ушул Асман шаары боюнча өтүп аткан иш-чарада турабыз. Бул жерде Асман шаарынын курулушу боюнча көлдө жашаган жергиликтүү тургундардын ою кандай болду экен? Биз алардын дагы оюн угуп көрөлү. Саламатсызбы же? Жакшы, саламатчылык. Биз кабар агенттигинен, атым Жазгүл. Ушул мына Асман шаары курулуп атат көлдө. Сиз ушул шаар боюнча оюңуз кандай? Мен бул шаар боюнча оюм эң жакшы. Мен ушул Ысык Көл районундагы ушу бул Чырпыкты айылында болуп аткан жерге жакын Торайгы районунан келдим. Мен абдан ушул шаардын курулуп атканына абдан сүйүнөм. Менин оюм абдан жакшы, кубанып атабыз. Элдин баары эле кубанып атат. Эми дүйнөгө аты чыгып аткан ушундай жомоктогудай шаар курулуп атса, конечно, бала бакыранын баары жумуш менен камсыз болуп атат. Сонун абдан кубанычтабыз. Шаар курулуп берсе бизге жакшы эле болгон атат. Негизи элибизге абдан Ысык Көл областына абдан жакшы болот. Ушу жаркыраган шаар салынып берсе элибиздин маанайы абдан жакшы. Ушу кубанычтабыз негизи салышына. Жакшы долбоор, жакшы проект бизге жагып атат. Инвесторлор көп экен. Ар бир имараттын, ар бир шаарчанын өзүнчө инвесторлору бар экен. Бул өтө чоң, жакшы
иш башы десек болот да. Асман шаары чыгыш менен батышты, түндүк менен түштүктү байланыштырган финансылык хаб болот. Айтылган план боюнча шаар 7-10 жылдын аралыгында курулат. Бул дегендик дал ушул какыраган жерге бийик имараттар түшүп, заманбап шаарга айланат деген сөз. Бул шаарды курган мамлекет тараптан бир дагы тыйын коротулбайт. Бүгүн мамлекет башчы аны инвесторлары курарын айтты. Бул Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн пайдасы тиген локомотив шаар болот.